Жанар Акаев Викрам сыяктуу бейкүнүү айыпталып жаткан ар бир жараныбызды коргоп калуу керек. Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Казакстандагы кырдаал жана ал жактагы мекендештерибиз тууралуу пикирин Facebook баракчасына жазды. Анда кыргыз жарандары башка өлкөдө саясий ички иш-чараларга катышып башаламандык, талаптануучулукка таптакыр жолубой тургандыгын жана кошуна өлкөнүн тиешелүү органдарынын ар кандай чыгымчыл аракеттерин алыс болууга чакырган. Ошондой эле Викрам Мырзахуновдун окуясы коомчулуктун көңүл борборунда болуп, бийликтин ыкчам аракети менен бошотулганын жана Викрам бейкүнүү айыпталып жаткан ар бир жараныбызды коргоо алуу милдети турганын жазган. Казакстандын бир нече шаарларынан жарандарыбыз азырда кайрылууда. Окуя болгон күндөн тарта эле биз Тышкы иштер министрлиги күч органдары менен байланыш түзүп берип, коопсуздукту камсыздоо боюнча колубуздан келгенче аракетибизди жасап келатабыз. Урматтуу Казакстанда эмгектенип жашаган мекендештер, кандайдыр бир маселе жаралса ушул телефондорго чалыңыздар деп Тышкы иштер маалымат таратты. Түндүк тарапта болсо элчиликке, түштүк тарабында болсо консулдукка. Бүгүн эле Шымкенттеги жарандарыбыз үйүнө чейин келип суракка алган факты боюнча да Тышкы иштер министрлигине жана Ички иштер министрлигине жибердим. Биздин мекендештер башка өлкөдө саясий ички иш-чараларга катышып башаламандык, талаптануучулукка таптакыр жолобойт. Алар ак ниеттүүлүк менен өз жумуштары менен гана элек. Керек болсо Кыргыз өлкөсүндө соңку инкылапта дагы бир дүкөн тонолгон жок. Ар кандай чагымчылдык аракеттен алыс болушса, кошуна өлкөнүн тиешелүү органдары. Викрам Мырзахуновдун окуясы буга далил. Викрамго атактуу музыкант болгон үчүн коомчулуктун көңүл борборунда болуп, биздин бийликтердин ыкчам аракети менен бошоду. Бирок азыр Викрам сыяктуу бейкүнүү айыпталып жаткан ар бир жараныбызды коргоп калуу милдети турат. Бир да жараныбыз жабыркабаш керек. Бул үчүн өз ыйгарым укугубуздун алкагында аракетибиз токтойт деп жазган Жанар Акаев. Булак Супер.kg. Эл чындыкты билсин. Арманның ар кыргыздын күйөө баласы Турбаева казакстандык Кримтөөл кыргызстандык актрисанын күйөөсү экени айтылууда. Буга чейин Алматыда кыргыздарды мародерчулук кылып жатат деп айыптап, андан соң казак полициясы тарабынан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен чогуу кармалган Дикий Арман аттуу казак Кримтөөлүк белгилүү модель жана мурдагы актриса Айкөл Аликжанованын жолдошу экени айтылууда. Эске сала кетсек, Аликжанова буга чейин таласка турмушка чыгып ажырашып кеткени белгилүү. Интернет колдонуучулары жазган маалыматка ылайык, Аликжанова менен Дикий Арман жакында эле Мариям Медин аттуу кызды болушкан. Аны колдонуучулар скрин кылып алып таратып жатышат. Булак маалымат Чекит.kg. Эл чындыкты билсин. Викрам Мырзахунов тууралуу казакстандык блогер Айжан Хамит өз пикирин билдирди. Биздин кыйынчылыкка кыргыздар биринчи болуп жардам берди, а биздикилер алардын жаранын кармап кетти. Бул тууралуу казакстандык блогер Айжан Хамит өзүнүн социалдык баракчасына жазып чыкты. Кыргыздар казактарга гуманитардык жардам чогултуп, Бишкекте тыгылып калган Казакстандын жарандарын баш калкалоочу жай дайындап берүүгө даярбыз деп интернетте жазып жатышат. Биздин кыйынчылыкка кыргыздар биринчи болуп жардам берди, а биздикилер алардын жаранын кармап кетти. Кыргызстандын жараны белгилүү жаз музыканты аткаруусу $1000 кымбат турган Викрам Мырзахуновду ур токмокко алып $200 үчүн митингге катышканын мойнуна алдырып жатышат. Мунун баары Орусиянын саясий технологияларына ылайык жасалып жатат. Тилекке каршы биздин улуттук Казакстан каналы биринчи каналга Россия 24-кө айланып кетти. Алар эки мамлекетти уруштурууга аракет кылууда, провокация калтырбагыла. Посттун астында комментарийлерди чынык адамдар жазат деп ойлобогула. Чынык адамдардын азыр интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү жок деп жазган блогер. Булак Назарnews.kg. Эл чындыкты билсин. Азат Эркебаев Казакстанда жанган отко Кыргызстан менен кыргыздардын аты жабыштырылып көз сүйкөлө баштады. Ушулардын баарына мен айтып жаткан өңүткө бүгүнгү КМПнын башчысы Камчыбек Ташиев казак тарапка жооп бергендей болуптур бир чети. Бул тууралуу саясатчы Азат Эркебаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Боро ооруса борго тебет го, баягы жакшы эмес өңүт теңденисе баратат. Казакстанда жанган отко Кыргызстандын кыргыздардын атын жабыштырып көз сүйкөп, же кайсы бир таасирдүү күчтөр ошол оттун эпкинин учкундарын нары таратып, өздөрүнүн оюндарына бизди да аралаштырып пайда утуштап дегенибе. Кошуналарда кагылышкан кландардын бир тарабы оңбогондой күчкө күтүлбөгөн же алдын ала пландаштырылганбы таасирге ээ болуп үстөмдүк кылып, тополоңду кутумду басып өлкөдөгү чыңалууну басаңдатып, абалды толук көзөмөлгө ала баштаганда шамал башка жакка жаңы багытта айдай баштаганыбы. Акыркы 2 күндө казак буларга шилтеме менен же тикелей орус маалымат каражаттарына Кыргызстанды казак окуяларына байланыштырган кабарлар, кармалган тополоңчуларды кыргыз паспорттору, сомдору табылышы, Викрам Мырзахуновду кармап көрсөтмө бердириши, атышууну Бишкекке карай жолго жабыштырышы, курал ташылганы биздин чек арага байланыштырышы, деги эле жоочулардын кыргыз транзитинен келип чыгышы, ушулардын көбөйө башталганы эмнени канкуулайт? Бизди коптондуруш керекпи? Албетте, бирок карапайым казак элине сөз тийгизгим келбейт. Бери дегенде бауырдастар өздөрү шок болуп, өздөрүнө келе албай, акыркы окуяларга сергек, салкын кандуу, тереңбе анализ бере албай турган акыбалда турса керек дейт. Алардын ой кыялындагы революция чукул өзгөрүүлөр урдалганда кебетеси Кыргызстандын кыпчыгы кетип жылан башын кылтыйткандай маалыматтар казак орустун көз карандысыз эмес бийликке жакындыгы бар
бар деп сыпатталган маалымат каражаттарында чыгып жаткандыгы ойлондурат. Казакстан ТВ Хабар 24 орда кездесет. Орусиянын независимая газета эң ири популярдуу Незегар телеграм каналы буга чейин Дикий Армандын кыргыздарды талаптануучулукка айыптап кеткенин айтсам, бул кримтөө өзү казак олигархы Назарбаевдин жакын адамы Кенес Ракишевдин көздөй кишиси, иштерин бүтүрүүчүсү, акыркы окуялардын ичинде жүргөн адам. Ушулардын баарына мен айтып жаткан өңүткө бүгүн ГКНБнын башчысы Камчыбек Ташиев казак тарапка жооп бергендей болуптур. Бир чети 11 январь өтчү ОДБКнын видео жолугушуусунда кыргыз тарапта ушул өңүт боюнча өз оюн ачыктайт деп жатышат. Биз да үмүт этели ошого. Бирок эки доо кагышса ортодо чымын өлөт болбогудай болсо гана мына Казакстандын чекчеликке чыгып кейүштүү акыбалда калганы тууган катары өкүндүрөт. Себеби 10-12 январда Орус Америка, Орус Европа жогорку сүйлөшүүлөрүндө биздин чөлкөмдөн, анын ичинде Кыргызстандын да тагдырына таасир тийгизчү чечимдер кабыл алынса, алынбай калса да бизге окшогон баралына толуу элек бекем бутуна тура албаган көп жаттам эгемендикке жете элек өлкөнүн келечеги ойлондурбой койбойт, деди саясатчы. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Эрлан Карин террордук аракеттердин кайталануу кооптулдугу дагы деле бар. Жарандар кыракы болуш керек. Казакстанда террордук актылардын кайталануу кооптулугу сакталып турат. Жарандар кыракы болушу керек. Бул тууралуу алардын мамлекеттик катчысы Эрлан Карин билдирген. Мен тынчып бир аз бошоңдоп калдык деп айтпас элем, себеби тобокелдик сакталып турат, бардык кызматтар даяр. Борбор калаанын көчөлөрүндө чыңалуу байкалып тургандыктан жарандар кыракылыгын жоготпошу керек деген Карин эскерте кетсе, Казакстанда 2 январда газдын кымбатташына каршы башталган митинг массалык башаламандыкка айланып, натыйжада өлкө аймагы боюнча өзгөчө абал жарыяланган. Учурда Казакстандын армиясы антитеррордук операцияларды жүргүзүүдө, анын алкагында 6000ге чукул адам кармалганы айтылды. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Алматыда каза тапкандардын арасында кыргыз жарандары бардыгы туугандары сөгүн алып чыга албай жаткандыгын маалымдалды. Бул тууралуу балдардын биринчи хосписинин негиздөөчүсү Помогать Легко кайрымдуулук фондунун башчысы Динара Аляева жазды. Алматыда каза болгондордун расмий маалыматы бар. Бул 100дөн ашуун киши, андан 2 же 3 эсеге да көп болушу мүмкүн. Өлтүрүлгөндөрдүн арасында кыргыз жарандары да бар. Алар коңшу өлкөдө иштеген, жубактуулуу барган бейпил жарандар. Туугандары алардын сөгүн алып чыга албай жатышат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Садыр Жапаров биздин жарандарга жардам берүү үчүн штаб уюштурулган деп жазылган билдирүүдө. Булак Серип Медиа. Эл чындыкты билсин. Нурсултан Назарбаев Мадумаровдун неге сөктү. Казакстанда башалма аныкталып болуп, мародерлор тарабынан бир катар ири объектилер тонолуп өрттөлүп жатканда Дахан Мадумаров Нурсултан Назарбаевдин жардамчысына телефон аркылуу байланышыптыр. Мадумаров адатынча Нурсултан Назарбаевга жулуу саламын айтып, көкөлөтө мактап, бакта коюп сөзүн баштайт. Ачууланып турган жардамчы сөздүн кыскасын айтууну максатка өтүүнү сурайт. Анда Мадумаров: менин Алматыда бир катар кафелерим, соода түйүндөрүм бар экенин билесиңер. Азыр кабалды, аларды коргоо зарыл болуп турат. Тоноп талкалап кетишпесин деп кыжалат болуп отурам. Мүмкүн болсо Нурсултан Абишевич менен Казакстанда мүлктөрүмдү коргоого алып, полиция же атайын кызматтан азаматтарын охрана коюп берсе жакшы болот эле деп агынан жарылат. Назарбаевдин жардамчысы Мадумаровду бул сураныч Нурсултан Абишевичке жеткирүүнү убада кылат. Назарбаевга Мадумаровдун бул сөздөрүн жеткирген Нурсултан Абишевич катуу ачууланып: Адахан собака, ошол учурда мага ушинтип кайрылып жатабы? Иди на 3 буквы деп жеткирип койгуң деп жардамчысын айтат. Жардамчысы кайра Мадумаровга: чалбы, Абишевич сизди ушинтип сөктү, айып этпеңиз, мүлктөрүңүздү өзүңүз коргоп албасаңыз болбойт го дейт. Адахан Мадумаров Казакстанга ташып топтогон кыймылсыз мүлктөрүнүн тагдырына сарсана болуп, маанай түшүп, бир аз ден соолугу начарлап, заарын кимге чачарын билбей отурган чак. Касапчыга мал кайгы деген ушул туура казак эли канжотуп отурса, Мадумаровдун бул кылыгы кимге жаксын? Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин.